Санарип кызматтар ар бир жаран үчүн жеткиликтүү. Акыркы жылдары Кыргызстанда санариптик трансформация кеңири кулаш жайып, өлкөнүн бардык тармагына терең сиңип бара жатат. Санариптештирүү бул жөн гана технологиялык өнүгүү эмес, бул жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу, мамлекеттик кызматты жеткиликтүү жана ачык айкын кылуу, ошондой эле заманбап экономикага өтүүнүн негизги жолдорунун бири. Бул негизи дүйнө жүзүндө санарип жаатындагы жарандардын жүрүм турумдарын маалымат алмашуу жана ошондой эле кызмат көрсөтүү жаатындагы эң негизги жөнгө салуучу документ болуп эсептелинет. Санариптик кодекстин негизги максаты бул жарандардын жана ошондой эле бизнестин, мамлекеттин санарип мейкиндигинде коопсуз иш алып барууга чөйрө түзүү болуп эсептелинет. Эң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири болуп, Кыргыз Республикасында эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы бул санариптик технологиялардын бат өнүгүүсүнө ченемдик укуктук актылардын жетишпей жаткандыгы эч кимге сыр эмес. Биз ошо өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларын алып, ошо санариптик кодексте ченемдерди ийкемдүү кылганга аракет кылдык. Бул болсо дагы биздин бизнесте, санарип чөйрөдө бизнес кылууда жана ошондой эле биздин жарандарга санариптик кызматтарды алууга жакшы өбөлгө түзүп жатат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары көптөгөн мамлекеттик кызматтарды онлайн ала алышат. Электрондук паспорттор, санариптик айдоочулук күбөлүк, электрондук эмгек китепчеси сыяктуу документтер жарандардын убактысын үнөмдөп, бюрократияны азайтууда. Министрликтин жаңы долбоорлорунун бири Кыргыз Республикасынын жарандары кредит алууга чектөө коюп, мобилдик тиркеме аркылуу өздүн кредит алууга тыюу салып, өздүк финансылык коопсуздугун камсыз кыла алышат. Бул долбоор аябай маанилүү себебинен жакынкы арада түндүк мобилдик тиркемесине киргизилип, ашырылып, Кыргыз Республикасынын жарандары бул кызмат менен колдоно алышат. Ошондой эле мамлекеттик порталдар, түндүк тутуму аркылуу мекемелер ортосундагы маалымат алмашуу тездетилип, кагаз жүзүндөгү документ жүргүзүү кескин кыскарды. Кыргыз Республикасынын президентинин саясатын ашыруу максатында министрлик түндүк ачык акционердик коомун түзүп, ведомстволор аралык электрондук кызматташтык жана санарип экосистеманын негизи борбору болуп саналат. Азыр келе жаткан жумада биздики дагы ошо Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 2 кызмат кошулат. Ошол дарыгерди үйгө чакыруу жана ошо катталган жери боюнча ошо дарыгерлүү бере турган мамлекеттик уюмга катталуу боюнча. Бунун баары дагы өзүнчө биздики массалык маалымат каналдары аркылуу биз маалымдайбыз жарандарга чыкканда. Бул акысыз кызматтар. Ошондой эле дагы көп өзгөрүүлөр болот да. Ошо кадастр мамлекеттик органдары боюнча жаңы кызматтар ишке ашырылат. Кыргыз тест боюнча дагы өзүнчө маалыматтык каттарды чыгарабыз. Санариптик трансформациянын дагы бир чоң жетишкендиги накталай эмес төлөмдөрдүн кеңири жайылышы. Мобилдик банкинг, электрондук капчыктар, QR код менен төлөмдөр азыр базардан тарта мамлекеттик кызматтарга чейин колдонулууда. Бул адамдардын коопсуз жана ыңгайлуу соода кылуусун шарттап, көмүскө экономиканы азайтууга өбөлгү болууда. Андан тышкары жакын арада эле жарандардын ой пикирин QR код аркылуу билдирүү ишке кирди. Эми жарандар мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө өздөрүнүн пикирин QR код аркылуу калтырса болот. Мисалы үчүн сиз телефондон фото ачтыңыз, анан мындай QR кодго жакындатсаңыз, сиздин электрондук почтаңыз мындай ачылат. Анан сиз бияка оставить отзыв, пикир калтыруу деген шилтемени басып туруп калтыра бересиз. Бул жерге сизге кандай ишмердүүлүгүн көрсөттү, канааттандыңызбы же жокпу, каалаган пикириңизди калтырасыз. Бул мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө жакшыртуу максатында ушундай QR код ишмердүүлүгү иштелип чыкты. Белгилей кетсек, түндүк мамлекеттик тиркемесин учурда 4 миллионго жакын жаран колдонот. Бул тиркемени мамлекеттик органдар жана жарандар ортосундагы көпүрө болуп саналат. Жалпысынан тиркеме акысыз, бирок кээ бир кызматтарга кирип, өзүңүзгө тиешелүү маалым каттарды алууда акча каражатын төлөө керек болсо, ал ошол сиз кайрылган мамлекеттик органга тиешелүү болот. Өзү түндүк тиркемеси негизи акысыз.
жана түндүк өзү эч кандай кызматтарды көрсөтпөйт жарандарга. Биз башка мамлекеттик органдардын жарандарын, кечиресиз, башка мамлекеттик органдардын кызматтарын өзүбүздүн тиркемеге жайгаштырабыз. Тиркеменин ичинде акысыз жана ошондой төлөнө турган да кызматтар бар. Бирок төлөнө турган бул түндүккө тиешелүү эмес, бул ошол мамлекеттик орган. Мисалы, соттолбогон боюнча бул маалыматтын 4 түрү бар да. Акысыз 7 иш күнүнүн ичинде каралат жана төлөнө турган, ал эгерде тез убакытта жасалган болсо, бул акча каражат өзү ошол Ички иштер министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн, анан ошол жака түшөт да, сиз жарандар биздин төлөгөн үчүн. Мамлекеттик органдардын арасында да документтерди санариптештирүү, кызматтык кайрылууларды, буйруктарды, кызматтык каттарды онлайн документтештирүү менен колдонуп, бул жаатта жумуш жеңилдеген. 3695 мамлекеттик орган, анын ичинде банктар жана жеке жактар ишке киргизилген, кошулган системага. Анын ичинен болсо 150 коммерческий организациялар кошулган. Бунун баары биригип электрондук түрдө документтерди алмашат бири-бири менен. Учурда дагы коммерческий организациялардын кошулуусу аябай кызык болуп атат. Алар деген системага кошулуп, ушунда билип калышты, что система аркылуу иштесе оңой болот экенин, жеңил болот экенин баары билип калышты. Система өзү 24 модульдан турат. Азыр учурда 14-15 модуль уже ишке киргизилген. Азыркы күндө 4 модуль иштелип атат. Санариптештирүү мугалимдер үчүн электрондук журналдар, студенттер үчүн онлайн сабактар, дарыгерлер үчүн электрондук карта, дыйкандар үчүн аба ырайы жана базар баалары тууралуу тиркемелери деген маанини билдирет. Башкача айтканда, бул процесстин пайдасын коомдун бардык катмары сезе баштады. 1,8. Соединяем. И теперь здесь сколько? Ответ какой? Аймактардагы интернет жеткиликтүүлүгү, санариптик сабаттуулук деңгээли, маалымат коопсуздугу сыяктуу маселелер дагы деле актуалдуу. Бирок бул көйгөйлөрдү чечүү багытында мамлекеттик жана коомчулук биргеликте аракет кылууда. Министрлик өзүнүн жаңы киргизилген системаларын өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларында жана ошондой эле жалпы маалыматтык массалык маалымат каражаттар аркылуу жарандарга жеткиргенге аракет кылып жатат. Жана ошондой эле түндүк тиркемеси азыр көпчүлүк адамдар колдонулат. Түндүк тиркемесинде дагы аяка кирип жаңы кандай кызматтар киргенге дагы жарандардын мүмкүнчүлүгү бар да, көргөнгөчү. Кыргызстанда санариптештирүү артка кайтыс жолго айланды. Бул өлкөбүздүн ачык, таза жана натыйжалуу башкарууга багыт алгандыгынын белгиси. Ал эми жарандарыбыз үчүн бул ыңгайлуу, тез жана заманбап жашоонун ачкычы. Санариптештирүү бул келечек эмес, бул азыр жана ал келечектин өзүбүз түзүп жатабыз.